Кыргыз премьер-лигасынын соңуна манжалар менен эсептесек, манжалар ашып калчудай оюндар калды. Ал эми 2025-жылдагы сезондун соңунда чемпиондук кубокту ким көтөрөт деген суроо футбол ишкобоздорунун арасында кызуу талкуу жаратып турган учур. Премьер-лигада быйыл 14 команда күч сынашканы менен алардын ичинен Барс, Мурас Юнайтед жана Дордой премьер-лиганын бүтөрүнө 2 тур калганда чемпиондук наам үчүн күрөш жүргүзүп жатат. Сезондун башында Абдышата, Алай, Барс, Дордой жана Мурас Юнайтед командалары сапаттуу оюнчулар менен толукталып, премьер-лиганын 21-туруна чейин чемпиондук наам үчүн интрига сакталган. Бирок соңуна 2 тур калган учурда абал таптакыр өзгөрдү. 3 клубтун кайсы командалар менен оюндары калды жана кайсыл беттештер чемпиондуктун тагдырын чечерин бирге карап көрөлү. Барс 24 оюндан кийин 55 упай топтоду жана калган 2 беттешин үйүндө Бишкек Сити жана Талант командаларына каршы өткөрөт. Барста жергиликтүү оюнчулар күчтүү жана алар сапаттуу оюн көрсөтүү менен турнирдик жадыбалда 1-орунга көтөрүлдү. Бишкек Сити бул сезондо 24 турда 16 упай чогултуп 13-сапта келе жатат. Соңку оюндарында Бишкек шаарынын командасы көксөгөн жеңишине жете албай жаткан учуру. Жана дымактуу Барс бул беттеште көксөгөн 3 упайын алууга мүмкүнчүлүгү бар. Караколдун командасына негизги атаандаш катары Талантты атасак болот. Сезондун башында Барсты өз үйүндө 3-0 эсебинде жеңген жана соңку турда дагы команда керектүү жыйынтыкка жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Себеби башкы машыктыруучусу Урмат Абдыкайымов үчүн жыйынтык көрсөтүү бул башкы тапшырмалардын бири жана керектүү учурда өз командасына дем бере алат. Барс чемпион атыгы үчүн калган 2 оюнда тең жеңишке жетүүсү зарыл. Мурас Юнайтед 44 упай менен 2-сапта келе жатат жана Барстан 1 упай артта. Манаш шаарынын командасы Талант жана Алга командаларын өз таласында кабыл алат. 2 атаандашынын тең машыктыруучулары тажрыйбалуу жана 2 оюнда 6 упай алып, ошол эле учурда Барс упай жоготуусун күтүшү керек. Мурас Юнайтед АФКнын Чакырык кубогунда өзүн ийгиликтүү көрсөтүүдө жана бул жыйынтык премьер-лиганын калган 2 оюнуна оң таасирин сөзсүз тийгизет. Бул сезондун алкагында Мурас Талантты 3-1 алганын 4-0 жеңген. Бирок сезон соңуна жакындап Мурас оюн артынан оюн өткөрүп турган учурда футболчулардын дарамети ийгиликтүү жыйынтыктоого жетеби? Анын баарына алдыңкы оюндарда жооп алабыз. Дордой үчүн бул жылы өлкө кубогун жеңгени бир аз тапшырманы жеңилдетет. Бирок чемпиондук үчүн команданын дымагы өчө элек. 24 турдан кийин 53 упай топтогон Борбор каланын командасы калган 2 оюндун бирөөсүндө дагы утулбоо керек. Аны менен бирге Барстын 1 жеңилүүсүн жана Мурастын 1 тең чыгуусун күтөт. Ошму командасына каршы Кара Суу шаарында беттеш өткөрөт. Бирок өлкө кубогун дал ошол стадиондо жеңген. Андыктан кайрадан ийгилигин кайталоого даяр. Командалардын биринчи оюну тең чыгуу менен жыйынтыкталган. Ошму бул сезондо чемпиондук үчүн күрөшүп жаткан командалар үчүн ыңгайсыз атаандаш болду. Ал эми Дордой үчүн жеңиш абадай эле зарыл. Владимир Салонун шакирттери сезондун соңунда мыкты оюнун көрсөтүп жатат жана алар үчүн негизги атаандаш Абдышата. Чакырык кубогунда ийгиликке жете албаган Кант шаарынын командасы премьер-лиганы жакшы маанайда жыйынтыктоосу керек. Чемпион атууга мүмкүнчүлүк калбаганы менен байгелүү орунга кийлешүүгө баардык шарты бар. Андыктан Дордойго жеңишке жетүү оңой болбойт. 2 команда тең мыкты оюнчулар менен толукталган жана бири-биринин артыкчылык кемчиликтерин жакшы билет. Болгону ошол учурда оюнчулар кандай формада болорунан көп нерсе көз каранды. Жыйынтыктай турган болсок, 2025-жылдагы Кыргыз премьер-лиганын чемпиондук наамы соңку 26-турда чечилет. Барс менен Мурас үчүн бул алгачкы чемпиондук наам болсо, Дордой үчүн 14-чемпиондук наам болот.